маданиятын жана улуу көчүн чагылдырган кол өнөрчүлүк жаш муунга табирик калтырууга болгон аракет. Каляк кыргыз аялдарынын улуттук баш кийими болуп саналат. Кыргыз кийимин анын улуттук өзгөчөлүктөрүнүн калыптанышы элдик этникалык тарыхы менен ажырагыс байланышта. Чарбачылыктын шарты, жашоо ыңгайы, табигый жагдайлар, кыргыздын уруу топторунун көчүп конуусу, соода байланыштары, ошондой эле бөтөн элдер менен узак убакытка чейин коңшулаш жашоо кийимдин өнүгүшүнө да таасирлерин тийгизбей койгон эмес. Негизгиси бул каляк баш кийими түштүк кыргыз аялдарына таандык. Анын бир нече түрлөрү бар. Мисалы, бул негизи каляк баш кийими 3 бөлүктөн турат. Биринчиси мына кептакыя болсо, экинчиси мына орому болуп эсептелет, анан бул үчүнчүсү дүрия болуп эсептелет. Бул жалпы аны кооздогон асеп буюмдар, көркөмдүк саймалар менен коштолот. Негизгиси бул азыркы биринчи көрүп турган бул ак аркак деп таардан, пактадан согулган жип, ошодон даярдалган чапаныбыз. Андан кийингиси бул мына төөнүн жүнүнөн болот. Бул жука ийирип, жалаң кабат ийирилип, ошонун негизинде согулган. Бул болсо ошол каляктын бир түрү жаңыдан эле жасалды. Бул кызыбыздын аркасын карай турган болсок, мына кептакыясы өзгөчө. Бул керек болсо жер чийип, ушундай узундукта даярдалган. Бул оромдору дагы өзгөчө болот. Бул каляктын дагы мына дүрия салса дагы болот. Анан салбаган дагы варианттары бар. Бул тартылып турганы серверт деп аталат. Бул кызыбыздын чапаны кара таар деп эң биринчи баягы кийимдер даярдалып аткандагы убакыттагы таарлардан. Таардын өзүн эле койдун жүнүнөн эле даярдап, ошону ийирип даярдашып, анан ошонун эле чапандарды жасашкан. Кыргыздардын этностук аялдар кийими тууралуу сөз кылганда алардын көп түрдүүлүгүнө көңүл бурбай коюуга болбойт. Алардын баш кийимдери ошол мезгилдери ар түрдүү келген. Бул көйнөктөрүбүз адрастан жасалган. Адрас, атлас деп булар аябай барктуу, баалуу болушкан, ошол жибек жолунан алынып келинген көйнөктөрдөн болгон. Анан бул көйнөктүн сыртынан ошол мына биз белдемчине жасадык. Түштүк аймагына тиешелүү белдемчи бул мына асты жагы мондай ачык болот. Анан өзгөчөлүгү бул жана кол машина менен эле абдан майда куралып, өтө чеберчилик менен жасалат. Мисалы, бул бир балалуу болгон келиндин образы. Мисалы, балалуу болгондон кийин белди бекем бууш керек, белини жылуу кармаш керек деген сыяктуу белдемчилер жасалган. Анан сөзсүз түрдө мындай тагынчактар тагынышкан. Кыргыздын өзүнүн кызыл түсү деген бар да. Бизде ошол кызылга өзгөчө маани беришкен. Анан ошол ушундай жасалгалар менен кооздолуп жасалган. Бул кызыбызга токтолсок, бул көйнөгү анан өңүр деп атайын мына жөн жүрбөстөн баягы апаларыбыз ошол жакаларын дагы кооздоп, ошолорду дагы саймалап, кештелеп дегендей мондайларды жасап, аларды чачы төгүп, ушинтип жасашкан. Анан көбүнчө аялдар дагы белдерине курларды байлап алышкан да. Анан бул жердеги дагы бир өзгөчөлүк, булар артка тарткыч деп аталат. Бул өзгөчө жанагы памирлик кыргыздарга таандык десек болот. Артына атайын ушинтип тартып, анан бул жагынан дүрия жоолугуну байлап алышат. Памирлик кыргыздарда болгон саякатчы Громчевский баардык ушул өзгөчөлүктөрүн билип алсаң, кыргыз аялын жолуктурганда анын элечегинин оролушу, бийиктиги, аркасындагы куйругунун саймасынын кайсы уруудан экенин жазбай аныктаса болот. Эгер аял бир уруудан болсо, кийимдери да бирдей окшош болот деген экен. Демек, кийинүү маданияты кыргыздарда өзгөчө болгон. Бул адрастан чапан. Аялдар сөз түрдө мына сырткы кийим деп коет, чапандарды кийишкен. Аны өзүнүн кол жөндөмүнө карап, канчалык деңгээлде саймалайт, канчалык деңгээлде аны көркөмдөйт, ал өздөрүнүн чыгармачылыгына жараша болгон. Негизинен аял сырт кийимсиз сыртка чыккан эмес. Бул адрас ошол жанагы эле жибек жолунан алып келинип, ар дайымкы жашоолорунда колдонулуп, ушинтип күнүмдүк турмушта дагы пайдаланышкан. Анан өтө
кездемелери баалуу болгон, мисалы тукаба болсо же парча болсо же кундуздун терисинен даярдалып чекесине жармаштырылган болсо, аны сыйлуу чапан деп, аны сыйга, майрамдарга ушундай белгилүү бир күндөргө кийишкен. Анан калган күндөрү деле ушундай күнүмдүк ылайыкташкан чапандарды кийип жүрүшкөн. А бул чапаныбыз болсо кызыл баркыттан кымкап деп коебуз, тукаба деп коебуз. Ал дагы өңүнө карап, бул дагы биздин күнүмдүк эле колдонулган, күнүмдүк эле кийилген кийимдердин катарына кирет. Байыркы көчмөн калктын улуттук кийимин жана салтын улап жаш муунга табирик калтырууга аракет кылган алай айымдары өзгөчө баш кийимдерди өлкө аймагында жайылтып келишүүдө. Каада салты туу туткан энелер кол өнөрчүлүктү жана кыргыз маданиятын чагылдырган көргөзмө дагы уюштурушту. Алар ак элечек энелер Туркияда өтүүчү 4-дүйнөлүк көчмөн оюндарына катышууну максат кылып турушат. Дүрям күмүш чачылуу дүря. Мен бул калакты өзүмдүн энемден калган калак. Бул жок дегенде 150 жыл болду бул калак чач кептеримечи. Өзүм энемден калган энеме тайтам Кытайдан бир топозго сатып берген экен. Ошол бойдон сактап жүрүп мен карып, мен 68 жашка кирдим. Башымдан түшүрбөй, мына Садатча бизди жетектеп чыккандан баштап бул калак кийилип жатат, кийип жүрөм. Өз демилгелери менен уюшулган энелер 20 жылдан бери көчмөн элдин маданиятын жайылтуу менен алектенишүүдө. Ата-бабалардан калган энелердин башындагы каляк аталышындагы баш кийими. Бул өзгөчө баш кийимди өлкө аймагындагы ак элечек энелер кийип жасап келишүүдө. Каляк элечектин алгачкы формасы катары пайдаланып, мал киндиктүү көчмөн элдин аялзатына өтө ыңгайлуу келген. Энелердин башын бириктирген Гүлсадат Сатыбалдиева кыргыз салтын сакталышына өз үлүшүн кошуп келүүдө. Апасы өлүп кетсе, башымдагы дүрүем айланса менин дүйнө деп кошокто да бар да, мана сепосунда. Ошон үчүн биз кыргыз элинин алгачкы этно кийими болгон калакты көп жылдан бери, оякпай 20-30 жылдан бери кайтадан калыбына келтирип жүрөбүз. Биринчи, экинчи, үчүнчү көчмөндөрүн оюна барып, алай айымдар деген ат менен 20га жакын бардык отургандар баатыр энелер, бардык отургандар чеберлер. Энелердин ар бири өз кол өнөрчүлүгүнө таандык жумуштары бар. Турдукан апа оймо жасап, жада калса чет өлкөдөн буйрутмаларды алып турат. Өзгөчө койдун жүнүн жасалган оймолор натуралдуулугу жана кардарлардын купулуна толгондугу менен айырмаланат. Турдукан айым оймо жасоодо түйшүктөрү көп экендигин айтат. Мына ушу шырык менен мына оймобуз, немебиз, шырдагыбыз катуу, бышык болот. Эгер мындай шырыктар азыраак болгон болсо, тез эле неме болуп төлөп, жукарып, жыртылып калышы мүмкүн. Ошондуктан мындай шырыктар аркылуу бул бышык дагы, бекем дагы болот дагы, отурганга дагы жакшы, ыңгайлуу, жумшак, жылуу дегендей. Кыргыз көчмөн жашоосун чагылдырган энелер өлкө аймагында этно самалыктарга катышып келишет. Дүйнөлүк көчмөн оюндарында байгелүү оюндарды алып, каляк менен таанылып келишүүдө. Энелер бири сайма сайса, экинчиси жип ийрип, жаш кезиндеги жумуштарын али күнгө чейин улантып келишүүдө. Топоздун кылынан боз үйгө аркан эшип, малдын жөнүн көп буйрутмага пайдаланышууда. Ал эми каляк баш кийимин 150 жылдан алдын чоң энелерден бери сактап келгендери бар. Каляк деген аялдын башы эч качан ачык жүрбөгөндөн башталып атат. Анын үстүнө сөзсүз түрдө баш кийим кийилип, анан ал баш кийимдер барып кооздолуп, анан каляк ошондой бир 3 компоненттен толукталып тура турган бир чоң бир баш кийимге ээ. Элечектин өзгөчөлүгү мунун ошол компоненттерге бөлүнгөндүгүндө деп айта алам. Алар дагы ошол уус чеберлердин барган сайын өнүккөндүгүндө. Мисалы кийимди жөн эле кийип койбостон, аны алар кооздоп, өздөрүнүн чыгармачылыгына жараша фантазияларын ойлоп таап, ошол жерде бардык өздөрүнүн өнөрлөрүнү көрсөтө алышкан. Анан ал жерде эң биринчи ошол кеп такыядан баштасак болот. Мисалы кеп, чач кеп деп аталат, чач капта деп аталат. Негизи бул чачты жаап жүргөн баш кийим катары белгилүү болгон. Аны башында жөнөкөй эле бир бөөздөн тигилген болсо, анан ал барган сайын кооздолуп, чөкөттөлүп олтуруп, анан энеден кызга мурас бере турган даражадагы бир улуу бир баш кийимге айланган.
Ал Кептакыя жөндөн жөн эле жаралган эмес да. Мисалы эненин болгон тилеги, болгон чеберчилиги, арзуу тилектери менен кооздолгон асем буюмдары менен, мисалы Кептакыянын астындагы муунчактар, булар баягы муундан муунга ууланып кет дегендери дагы бардык нерсе ошол философияны камтыганга аракет кылышкан. Ата-энелерибиз айтпаган менен Кыргыз көчмөн жашоосун чагылдырган улус чеберлер өлкө аймагында өткөн этнос амалыктардын байгелүү орундарын багындырышууда. Муунда муунга өткөрүү менен бул чеберчиликтин мектебин сактап калуу жана жайылтуу демилгеси өтө маанилүү. Оромдору урууларга карата дагы бөлүнөт. Мисалы бул каляк баш кийимини ким кийген десек, өзгөчө ичкилик уруулары көбүрөөк кийгенин байкайбыз. Анан алар дагы ошол каляк оромдору ошол урууларга карап дагы ич-чара бөлүнүп кетет. Анан ал каляктын баягы оролушу бул өзүнчө бир чоң тарых. Аны ороп атканда баягы кызыны турмушка чыгарып узатып атканда кийилген баш кийим. Ал баш кийимди бир жөнөкөй эле адам короткон эмес да. Ошо кызыны узатып атканда башы бүтүн деген байбиче, мисалы көп балалуу, ошол жерде кадыр бар күткөн бир байбичелер ороп беришкен атайын келип. Анан анын кат-кат болуп оролгону дейт да, мисалы аял киши мындай сабурдуу келет, жашоодо түрдүү жагдай болот, баардык сырыңды ошого кат деген сыяктуу. Анан аркасына мындай оркоюп чыгып турганы бул ысыктан, сууктан сактоо менен адамдарга көрк дагы берип турган да. Каляктын оролуусунун бир топ өзгөчөлүктөрү бар. Жергиликтүү, аймактык болуп дагы, анан жаш өзгөчөлүгүнө карап дагы бөлүнөт. Андан кийин анын сыртынан кийген ошол дүрия жоолугу. Бул дүрия дейт, кээде баягы калякты ороп бүткөндөн кийин дүрия жоолукту жаап атпайбы? Бул деген бардыгы бүтүн, дүйнөң бүтүн болсун деген дагы бир эмелерди берет да, маанини билдирет. Ал дагы ушундай дүриянын өзгөчө саймалары бул жаратылыштан алынып саймаланганын жакшы билебиз. Алар дагы ушундай кооздук катары болсо биринчиден, экинчиден булар ден соолукка пайда жагы дагы бар да кийимдердин. Ошентип дүрия жоолуктар дагы даярдалат. Анан кийимдин бардык эле түрү бул баягы биринчиден жылуулук үчүн болсо, экинчиден бул эстетикалык бир кооздук деп билебиз да. Аялдар жанагы биз асем буюмдарга мындай бир ушундай эмелерге талабыбыз жакшы болгон үчүн биз кооздукту жакшы көрөт экенбиз. Анан ошол эркектердин кийимине караганда аялдардын кийимине болгонун эле кооздоп ушинтип беришкен. Ошол кооздуктарга карап баягы келинди келгенде көр деп айтылат го. Келгенде эле билишкен экен кандай жердин кызы, анын статусу болобу, теги болобу, эмнеси болот. Демек ал ошол бардык берилген саймалардан, бардык берилген асем буюмдардан эле анык болуп калган экен да. Көчмөн калктын салдын улап байыркы баш кийимди сактаган улус чеберлердин максаттары да бийик. Мисалы кийим бул тарых дейбиз. Мисалы ошол 18-кылымда кийди, 19-дагы, 20-кылымда эмне кийди эле да. Биз ошолорду изилдеп бүгүнкү күнгө чейин 21-кылымга алып өткөнгө аракет кылып атабыз. Максатыбыз ошол алып келип ушул жерде токтоп калбастан ошону биз жайылтуу максатыбыз. Аны бүгүнкү күндө биз чет элдиктер менен иштеп, алар аркылуу дагы жайылтканга жетишип атабыз. Ошол кийим аркылуу биз кыргыздын каада салтын, үрп адатын, жашоо тиричилиги кандай болгон, тарыхын бардыгын биз ошол топтомго батырып, анан айтып бергенге аракет кылабыз, көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Ушул эле бойдон калбастан, мисалы биз мектеп окуучулары менен, университетте студенттер менен иш алып барабыз, аларга үйрөткөнгө аракет кылабыз. Эң биринчи баягы ар бир кыргызда, ар бир кыргыз аялында мындай сыймыктануу сезими козголсо экен, ошону баалап барктап калса экен, анан өзүнө дагы ушундай жасап, мурас буланып калса экен деген биздин максатыбыз.
Материалдык маданияттын бардыгы сыяктуу эле кыргыз кийимдердин башаттары өтө терең болгон. Евразия талааларынын байыркы көчмөн дүйнөсүнө чейин баргандыгын тарыхчылар айтып келишет. Демек улуттун тарыхын кийим аркылуу сактап калуунун өзү чоң сыймык.